Аларча мамлекеттик резиденциясында Пакистан Ислам Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хасан Али Зайгам президент Садыр Жапаровго өзүнүн ишеним грамотасын тапшырды. Мамлекет башчысы элчи менен жолугушуу учурунда 21 мартта Пакистанда болгон катуу жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтты. Адамдар каза болду, бир топ кыйроолорго учурады. Ошого байланыштуу Пакистан элине мен терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Биз дайыма карап ушу Пакистан эли менен бирге кайгырып турдук. Азыркы маалда бизде Кыргызстанда 11 миңден ашык студент окуйт пакистандык. Биз бул жагынан дагы кызматташууга даярбыз. Студенттердин алмашып, баягы тажрыйба алмашуу боюнча ушундай студенттер менен билим берүү тармагында дагы иштешкенге даярбыз. Аны менен катар өлкө башчысы Кыргыз тарап Пакистан менен соода экономикалык мамилелерге өзгөчө маани берерин айтып, кыргызстандык дыйкандардын айыл чарба продукцияларын экспорттоого, инвестициялык жана туристтик кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгиледи. Ал эми Хасан Али Зайгам президент Садыр Жапаровго Лахор жана Исламабадтан Бишкекке түз авиакаттамдарды ачуу боюнча ишти улантууну сунуштады. Садыр Жапаров менен жолугушууда соода жана инвестиция, айыл чарба, билим берүү тармагына байланыштуу бир канча маселелерди талкууладык. Акыркы 6 жылда биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер жакшы деңгээлге чыга алды десем болот. Президент мырза белгилегендей, учурда 11 миңден ашуун пакистандык студенттер бул жакта билим алып жатышат. Демек, Кыргызстан биз үчүн эле эмес, Түштүк Азия өлкөлөрү үчүн медициналык билим берүүнүн чордону болуп калды десек да болот. Кыргызстан Түштүк Американын ири өлкөлөрүнүн бири болгон Аргентина мамлекети менен да кызматташуу жаатында маанилүү кадамдарды жасоодо. Бул боюнча президент Садыр Жапаровго өзүнүн ишеним грамотасын тапшыруу үчүн келген Аргентинанын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эдуардо Антонио Зуайн белгиледи. Өзүңөр билгендей, Аргентина дүйнөлүк чемпиондукту жеңип алды. Андыктан биздин тренерлер сиздердин жаш спортчуларыңыздарды машыктыруу жаатында спорт боюнча кызматташсак болот. Мындан тышкары сиздердин этиңиздер мага аябай жакты. Андыктан айыл чарба багытында да кызматташууну сүйлөшүп жатабыз. Президентке өзүнүн ишеним грамоталарын тапшыруу үчүн келген дипломаттардын катарында Швеция королдугунун элчиси Томас Данестат да бар. Ал Кыргызстандын кооз табияты жана тоолоруна суктанганын айтат. Андыктан Швеция Кыргыз өлкөсү менен туризм жана башка тармактарда кызматташууга даяр. Биздин өлкө Кыргызстан менен билим берүү жана кен казуу тармагында тыгыз кызматташууну көздөйт. Өзгөчө туризм тармагын өнүктүрсө болот. Анткени Кыргызстан тоолуу мамлекет. Аны менен катар президент Садыр Жапаровго Армения, Сербия, Чили жана башка өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери өздөрүнүн ишеним каттарын тапшырды. Өз кезегинде мамлекет башчысы элчилерди Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн расмий башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматында ийгиликтерди каалады. Биз сиздер менен биргелешкен күч-аракеттердин негизинде саясий, экономикалык, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнүн болгондор эметин ачабыз деп ишенем. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүр Алиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.